Анда сабагыбызды алгач эле тесттен баштайбыз. Эң биринчи суроолорубуз синонимдер боюнча болот. Анан өтүп кеткен темалар боюнча иштиктүү, расмий иштиктүү стиль, стилдер боюнча, кеп боюнча болот. Биз өткөн темалар боюнча алдык тесттерди. Биринчи тестибиз синоним сөздөрдү белгилеңиз. Жооптун варианты ответов. Өйдө төмөн, ылдый, ак, ок, от, жаан, жамгыр, нөшөр, ысык, суук, жылуу. Азамат, Нуркыз, жаан, жамгыр, нөшөр бул туура сөздөр. Синоним сөздөр. Билима. Азаматсың. Дагы ким? Кийинки тестке өтөбүз анда. Нөшөр, билима. Нөшөр деген түшүнбөй атасыңбы? Так, Азамат. Туура. Төртүнчү эмес, үчүнчү болуп кетет Азамат. Кийинки тестке кайрылабыз анда. Жан, Жамила, Камила. Жакшы. Кийинки тестке кайрылабыз. Көңүл бурабыз, балдар. Сөздөрдүн маанисин белгилеңиз. Байлык, дүнүйө, оокат. Бул кандай сөздөр? Амонимдер, синонимдер, антонимдер, көп маанилүү сөздөр. Так, Камила, ойлон. Ойлонобуз. Байлык, дүнүйө, оокат. Так, Нуркыз синонимдер деп атат. Туура. Илья. Дагы ким ошондой жооп берет? Айжан. Азаматсыңар. Сабакка кирбегендер кошулабыз, активдүү иштейбиз, балдар. Жакшы. Азамат. Туура. Синонимдер. Ооба, Камила. Жакшы. Кийинкиге өтөбүз, балдар. Сөздөрдүн маанисин белгилеңиз. Байлык, дүнүйө, оокат. Бул азыркы болуп кетти, кайталанып кетиптир. Кийинкисине өтөбүз, балдар. Амоним сөздүн тизмегин белгиле. Варианты ответов. Жүз, кат, жаз, тарт. Саат, саат, жан, жан. Жоо, жон. Кон, кон. Алма, арча, аста, ачка. Амоним сөздөр кайсы? Эмнеге? Амоним сөздөр деген. Бул эмне? Они пишутся одинаково, но разное значение. Туура. Туура эмес болуп калыптыр бул жерде. Демек, эгерде ногу үчүнчү жоопту алсак, балдар, карагыла. Үчүнчү туура, Илья туура айтып атасың. Жоон, жоон, но жерде туура эмес болуп калыптыр. Карагыла. Жоон, жоон болсо, ошондо коон, коон болсо, бул сөздөр, бул жерде мынакей. Кон, анан кон деген сөз болсо, бул сөздөр амоним болот. Бул жерде туура эмес болуп кетип атат экен, балдар. Кийинки. Тыныш белгиси туура коюлган сүйлөмдү белгиле. То есть вы должны здесь найти предложение, где поставлены правильно знаки препинания. Ары тууган, ары ата бала болуп калдык. Ары тууган, ары ата болуп калдык. Ары тууган, ары ата болуп калдык. Ары тууган, ары ата болуп калдык. Бул жерде кайсы сүйлөмдө туура тыныш белгиси коюлган, балдар? Азамат, туура айтып атасың. Правильно, Илья. Туура. Туура жооп. Азаматсыңар. Жакшы. Ипара кошулду. Жакшы. Камила биринчи. Жакшы, Азаматсыңар. Кийинки слайдка өтөбүз, балдар.
Боз үйдүн жасалышы эмнелерден турат? Варианты ответов. Түндүк, уук, кереге, босого, таяк. Үзүк, туурдук, түндүк, жабуу, эшиктен. Кырчоо, эшик, боо, уук, тизгичтен. Жыгач, өрөө, кийиз, чий, боо, чуудан. Шашпайбыз балдар. Убакыт берилет. Туура жоопту жазабыз. Так, Имран экинчи деп атат. Түндүк, үзүк, туурдук, түндүк, жабуу, эшиктен. Так, биринчи же экинчи? Туура жоопту айтабыз балдар. Бир же эки, кайсынысы туура болот, айткылачы. Нуркыз экинчи деп атат. Үзүк, туурдук, түндүк, жабуу, эшиктен. Боз үйдүн жасалышы эмнелерден турат дейт, Камила экинчи деп атат. Жакшы. Демек, туура жооп балдар экинчи. Кийинки тестке өтөбүз балдар. Диалогго көбүнчө мүнөздүү стиль. Варианты ответов. Жазуу, илимий, оозеки жана көркөм стилдердин баары. Какие вот из этих данных стилей характерны диалогу? Оозеки жана көркөм, Нуркыз. Дагы ким кандай деп ойлойт? Азамат. Что за ложки? Баары. Оозеки. Дагы. Илья. Туура. Туура балдар. Туура жоопторду айтып атасыңар. Так, кийинки тестибиз. Цитата көбүнчө мүнөздүү чыгармалардын стили. Цитата көбүнчө мүнөздүү чыгармалардын стили. Варианты ответов. Көркөм адабий чыгарма, илимий эмгектер, иш кагаздары, оозеки, кеп. Иш кагаздары. Цитатада, Так. Имран көркөм стилде деп атат. Нуркыз көркөм адабий чыгармада деп атат. Дагы ким? Иш кагаздары. Ипара биринчи. Көркөм адабий чыгарма. Иш кагаздары, илимий эмгек. Көркөм окшойт. Цитаталар көркөм адабий чыгармада белгиленет, Туура. Биринчи жооп көркөм адабий чыгарма, туура жооп балдар. Кептин формалары. Биз силер менен өткөнбүз, кептин формалары. Варианты ответов. Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, сөз сүйлөм, оозеки жана жазма, абзац, текст. Кептин формалары. Формалары, түрлөрү деп деле айтып койсок болот. Биз силер менен кайсы темаларды өттүк кеп боюнча? Балдар. Кептин формалары. Биринчи, баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Дагы кимдердин кандай ойлору бар? Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Туура, Нуркыз. Калгандарыңар ойлонуп атат окшойсуңар. Кептин 3 түрү бар балдар. Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Ар бири боюнча. Баяндоо боюнча биз өттүк теманы, сүрөттөө темасын өзүнчө өттүк, ой жүгүртүү темасын өзүнчө ар бир темага токтолуп өтүп кеткенбиз балдар. Кийинки. Бул стиль коомдук турмушта өтө кеңири колдонулгандыгы менен өзгөчөлөнөт. Ал турмуш тиричиликте, өндүрүштө, үй бүлөдө, бейрасмий жагдайларда пикир алмашуунун негизги стили катары кызмат кылат. Вариант ответов. Көркөм стиль, оозеки сүйлөшүү стили, публицистикалык стиль, иш кагаздары стили. Тапшырманы да бир сыйра окугула балдар.
Бул стиль коомдук турмушта өтө кеңири колдонулгандыгы менен өзгөчөлөнөт. Ал турмуш тиричиликте, өндүрүштө, үй бүлөдө, бейрасмий жагдайларда пикир алмашуунун негизги стили катары кызмат кылат. Бул кайсы жооп туура болот? Көркөм стильби, ооз-эки сүйлөшүү, публицистикалык иш кагаздары. Так, ипара ооз-эки сүйлөшүү стили деп атат. Элдиана дагы экинчи деп атат. Элдиана кошуптур. Жакшы, дагы. Дагы кимиңерде кандай ой? Болду, башка эч ким жооп бере алган жок. Демек, туура жооп ошо Элдиана менен ким айтты? Билим айтты. Экинчи ооз-эки сүйлөшүү стиль балдар. Бул туура жооп болот. Илья, туура, азаматсың. Кийинки тестке өтөбүз балдар. Кептин канча түрү бар? Туура эмес. Билима. Так, Нуркыз. Так, туура Элдиана. Нуркыз менен Элдиана туура айтып атат. Туура Имран. Кайсы түрлөрү? Айтып коебуз. Кептин кайсы түрлөрүн биз өттүк эле? Кайсы түрлөрүн өттүк балдар? Баяндоо, билима, туура. Дагы? Баяндоо. Экинчиси эмне? Ой жүгүртүү, туура. Жана сүрөттөө, Нуркыз, туура, азаматсыңар. Сүрөттөө. Жакшы. Туура. Бүгүн жакшы тесттер боюнча активдүү иштедиңер балдар. Анан кийин дагы Я класс боюнча мен бүгүн бааларды чыгарып, чейректик бааларыңарды чыгарам. Активдүү катышкандыктарыңар үчүн ар бир сабактан кийин бааларды коюп атам. Адабияттан мага тапшырмалардан бир гана 11 В класстан Калдыбаева алып келди дептерин, 11 А класстан 4 кыз алып келди дептерин. Калгандарыңар жок. Дептерлериңерди алып келбесеңер балдар, чейрекке 2 чыгат. Мен бүгүн да жазып койдум. Чейрегиңерге дептериңерди алып келбесеңер, анан өзүңөр капа болбогула деп айтып келип аткам. Эми балдар, китебиңердин 74 бетин ачкыла. Китептин 74 бетинде текст бар. Манас атындагы шаарлар. Биз силер менен адабияттан, кыргыз тилинен чейректин башында Манас жөнүндө өттүк. Манастын изилдөөчүлөрү боюнча Манас жөнүндө, ошол сабактарда деле Манас жөнүндө көп нерселерди айтып кеттик. Манас жөнүндө, Манастын атынан көчөлөр коюлган, шаарлар, ар кайсы мамлекетте Манастын атынан кандайдыр бир мекемелер же көчөлөр же шаарлар коюлган экен. Азыр дагы ошол Манас атындагы шаарлар дүйнөнүн кайсы жактарында бар экенин кызыктуу аңгемеден угуп билип алышыңар керек балдар. Бул бизге керектүү нерсе. Себеби силер кайсы жакка барбагыла, мектепти бүткөндөн кийин кайсы жакта болбогула, эң биринчи эле силер бир жакка барганда каяктансың дегенде, мен Кыргызстанданмын дегенде, Кыргызстан жөнүндө эмнени билесиң, эмнеңер менен силер сыймыктанасыңар дегенде, силер эң биринчиден биздин берекелүү ысык көлүбүз, биздин Манасыбыз деп, биздин комузубуз бар, калпагыбыз бар, алардын ар кандай өзүнчө бир маанилери бар деп ошол боюнча айтып берип билишиңер керек. Ошондуктан азыр балдар Манас боюнча азыр мен силерге айтып берем, окуп берем. Андан кийин дагы калган 1-2 тестибиз бар, ага кайрылабыз. Манас атындагы шаарлар Кытайда, Испанияда, Бразилияда, Колумбияда бар. Ал эми Японияда Семетей шаары бар. Венгрияда Манас кыштагы. Дагестандагы Ленин районунда Манас айылы жана Буйнак районунда Манас Сул кыштагы бар. Европа жана Америка материктеринде
Манас ысымынын пайда болушуна миссионерлердин ролу өтө зор болгон. Индияда ыйык Манас тоосу, Сибирдин ыртыштын жогорку агымында, Казакстанда, Туркияда Манас жайлоолору, Алтайда Манас ашу, Кытайда Манастын боз дөбөсү, Каракол мунарасы, Таласта Кароо төө дөбөсү бар. Арабияда балдар Мина ойдуңу жана Хира тоосу Манасик аталып, сыйына турган жай болгон. Дагы Тибеттен тартып Саян, Алтайга чейин созулган тоо кыркасы 20-кылымга чейин Манас деп аталган. Крымда Манас тумшугу, Чыгыш Түркістандагы Манас ойдуңу, Таластын чаткал тараптагы Күйүк күркүрөөдөгү Манас жана Манас ашу деген жерлери бар. Палестинанын түндүк чыгыш тарабындагы Манасия пайгамбардын тукумдары мекендеген аймак Манасино деп аталат. Кытайдын Синьцзинь провинциясындагы Манас дарыясы, Индиянын Гималайга жакын жериндеги Манас көлү, Индиянын түштүк батыш тарабындагы Брахмапура дарыясынын оң куймасы да Манас деп аталат. Түштүк Сибирдеги Манна, Маныч, Кызыл Манна дарыялары дагы жана башкалары бар. Кыргыздын эпосу Манас, алтайлыктардын Алп Манас, уйгур өзбектердин Алпамыш, башкырттардын Алпамыша, ойрот буйруттардын Мангис аттуу эпостары бар экендиги бардыгына белгилүү. Индияда да Манас дастаны бар. Бирок окуялар тиги дүйнөдө өтөт. Мынакей балдар, силер жакшылап кул коюп уктуңар. Эми силерге мен 2 суроону гана берип кетейин. Биз өткөн темаларды кайталап кетишибиз керек, себеби биздин чейрек бүтүп атат. Демек, азыркы окуган тексттен балдар Манас деген ат кайсы шаарларда бар экенин айтып кетебиз. Манас деген шаар Кытайда, Испанияда, Бразилияда, туура Нуркыз, дагы кайсы жерлерде бар экен Манас аттуу шаарлар, ашуулар, тоолор. Колумбияда бар экен Нуркыз. Бизде Нуркыз эле иштеп атабы? Калгандарыңар текстти жакшы уккан жоксуңарбы? Японияда Семетей бар экен, туура. Семетей шаары бар экен. Дагы кайсы жерде бар экен? Ким айтат? Активдүү иштейбиз. Индияда Манас тоосу бар экен, Нуркыз, жакшы. Нагима барбы бизде сабакта? Японияда, Китай, Испания, туура билима, азаматсың билима. Жапарова Нагима барбы сабакта? Жок, катышпай атат. Жакшы, сабакка катышпагандар капа болбогула. Ыйлабагыла, Жакшы, дагы толуктоолор барбы? Камила, дагы кайсы жерлерде бар экен Манас аттуу шаарлар, жерлер? Кайсы жерлер айтылбай калып калды? Тибетте бар экен, Крымда бар экен, өзүбүздүн Кыргызстанда Таласта бар экен, Гималайда бар экен, туура Нуркыз, жакшы. Биздин эле Манас эпосундай дагы кайсы жерде эпостары бар экен? Алтайлыктардын Алп Манас, Алпамыш деген башкырттардын Мангис аттуу эпостор дегендер бар экен. Жакшы. Анда кийинки тестибизге өтөбүз, балдар. Одиссея, Илиадага окшош. Жакшы, Эльзана. Кийинки тестибизге өтөбүз, балдар. Бул биз өткөн сабакта өткөндөр боюнча да кайталап кетип атабыз, иш кагаздар боюнча болуп атат. Өздүк иш кагаздары ким тарабынан даярдалат? Варианты ответов. Мекеме жетекчиси,
типографиядан даяр формада келет, жарандардын өздөрү тарабынан, мекеме, же уюм. Азаматсың Элдиана. Туура жооп. Демек, үчүнчү жарандардын өздөрү тарабынан жооп даярдалат экен. Эми айткылачы балдар, өздүк иш кагаздарга кайсылар кирет экен? Биз акыркы сабагыбызда, понедельниктеги биринчи күндө өткөн сабагыбызда иш кагаздар боюнча теманы өттүк, өмүр баян кирет экен, дагы айтабыз. Өздүк иш кагаздарга кайсылар кирет? Арыз. Жакшы. Бизде бүгүн Билима менен эле Нур кыз жакшы иштеп атат, активдүү. Арыз, өмүр баян, дагы кайсылар кирет экен? Түшүнүк кат, туура. Тил кат кирет, Дагы эмне кирет экен, эстейбиз балдар? Эстейбиз. Ишеним кат, туура Нур кыз. Жакшы. Анда бүгүнкү сабакка түшүнүк кат, өмүр баян, арыз, ишеним кат,